Саламатсыңар балдар. Бүгін сілер менен логиканын төрт мыйзамын карайт экенбиз. Логикада мисал үчүн төрт мыйзам анан ой жүгөртүүнүн ошол 3-4 формасы бар. Ошондо төрт мыйзам эгерде биз ой жүгүртүүбүздө ушул мыйзамдардын бирөөсүн буза турган болсок, анда биздин жыйынтыгыбыз туура эмес, жалган болуп калат экен, жалган болуп калат. Ошондо логикалык ката кетет сөзсүз, анан туура эмес жыйынтык, жалган жыйынтык болот. Эми биринчи мыйзам бул кандай мыйзам экен? Биринчи мыйзам бул барабардык мыйзамы деп аталат. Барабардык мыйзамы. Бул эмнени түшүндүрөт? Барабардык мыйзамы деген бул эгерде мына эки адам сүйлөшүп аткан болсо, бирөө бир нерсени айтса, мисалы үчүн А деп айта турган болсо, анын мээсинин ичинде дагы А деген түшүнүк болуш керек дагы, анан ал А деген сөздү айтыш керек. Ал эми кабыл алып аткан адам дагы эмне кылыш керек? Аны элестетип, анан А деген сөздү укту деген баары аны элестетиш керек да. Ошондо экөөнүн мээсиндеги түшүнүктөр барабар болуш керек деген сөз да. Мисалга келтирейин. Жакшы бир мындай тапшырма бар да. Күн менен түн эмне менен аяктайт деген тапшырма бар да. Анан ошондо ушул тапшырманы айтсаң, көбүнчө балдар, адамдар деле жооп берип башташат да. Н тамгасы менен аяктайт, анан күн болсо түн менен аяктайт деген ар кандай жоопторду бере башташат да. Бул жерде эң биринчи ката, кетирген ката, барабардык мыйзамын сактабай эле ошол ар ким өзү эмнени түшүнсө ошону эле жооп берип баштай бергендеги ката да бул. Мисал үчүн Н менен аяктайт дей турган болсок, анда күн деген сөз жөнүндө кеп болуп атат, чынбы? Сөз. Ал эми экинчиден күн батыш менен аяктайт, күндүн батышы менен, түн болсо күндүн чыгуусу менен аяктайт деген болсо, анда убакыт жөнүндө кеп болуп атат да, чынбы? Ошондо сөз деген түшүнүк, убакыт деген түшүнүккө эмне барабарбы? Барабар эмес. Демек, бул тапшырмада логика бузулган болот. Көрдүңөрбү? Логикада эмне экен? Барабардык мыйзамы бузулуп атат. Биз турмушта биз барабардык мыйзамын дайыма эле буза берет экенбиз. Көп жолу бузган үчүн түшүнбөстүктөр пайда болот. Мен башкача түшүнүп алгам, ал башкача түшүнүп алган, чынбы? Сүйлөшүп жатканда суроо берүү аркылуу тактап алса болот да балдар. Анан баягы эмени болсо, текст берилген болсо, бул учурда биз барабардык мыйзамды сакташ үчүн эмне кылышыбыз керек? Шашпай, жакшылап ойлонушубуз керек болот да. Мисалы, бул биринчи мыйзам болду. Эми экинчи мыйзамды ала турган болсок, карама каршылык мыйзамы деп коет. Карама каршылык мыйзамы. Карама каршылык мыйзамында, мисалы, адам бир сөздү айтат дагы, анан туруп кайра ошол айтканына карама каршы бир нерсе айтылышы мүмкүн. Мисалы, бир эле нерсе тууралуу, бир учурда, бир эле катышта, ошо бир эле убакта деген сөз, бир эле нерсе тууралуу бир нерсени билдирип, анан ага карама каршы билдиргенге болбойт деген мыйзам да. Муну жакшы түшүнүш үчүн мындай мисал келтирсек болот да. Мисалы, адам бир сөздү айтты. Мындай тергөөчүлөрдүн дагы, күчтүү тергөөчүлөрдүн да айтканы бар да. Эгерде бир адам баягы калп айтып атканын билиш үчүн ага жетишерлик түрдө суроо берсеңер, ошо билинип калат калпы депчи. Мисалы, адам бир аз кичинекей калп айта турган болсо, ошол калпты жашырыш үчүн кичине дагы чоңураак калп айтыш керек, чынбы? Анан ал калпты жашырыш үчүн дагы чоңураак калп айтыш керек. Аны жашырыш үчүн дагы чоңураак калп айтыш керек. Мына ушинтип 3-4 жолу калп айткандан кийин биринчи айткан калпын унутуп калат да адам. Ошондо эгерде адамдын калп айтып атабы, чын айтып атабы билиш үчүн көбүрөөк суроо берип койсоң билинип калат деп атат да. Демек, карама каршылык мыйзамы эмнеден пайда болот экен? Бул ошол
унутчаактыктын айынан келип чыгат экен. Биз бат эле унутуп кала берет экенбиз да. Ошол себептен баягы карама каршылык мыйзам бузулат экен. Биз бир нерсени айтып коюп, ага тескери бир нерсени айтышыбыз мүмкүн. Демек, муну көбүрөөк суроо берүү аркылуу анан баягы эски тутууну машыктырышыбыз керек да. Мына көбүрөөк суроо берүү аркылуу муну тапсак болот. Бузулуп атканын билиш үчүн, анан муну бузбаш үчүн эски тутуубузду машыктырышыбыз керек. Üçüncü mыйзамы бар, бул үчүнчүсү жок деген мыйзам. Үчүнчүсү жок. Бул эмнени түшүндүрөт? Үчүнчүсү жок деген бул шашып жыйынтык чыгарыштан коргойт да. Бул мисалы Асандын бою узун деген Асандын бою узун деген билдирүүнү айтайын. Экинчи билдирүүм бар. Асандын бою узун эмес дей турган болсом, силер кандай жыйынтык чыгарасыңар? Асандын бою орточо депчимби? Бул жыйынтык туура эмес болот. Себеби Асандын бою узун деген ал узунду түшүндүрөт, узун эмес деген узун эмести түшүндүрөт. Ортончусу жок бул жерде эч кандай. Бул мээнин шаблондуу ой жүгүртүүсү. Мээ өзү шаблондуу ой жүгүрткөн үчүн ошондой жыйынтыктарды айта берет, орточо депчи. А силер ошону айтып коесуңар дагы, анан жыйынтык туура эмес болуп калат. Мисалы, жакшы мисал бар дагы. Улуу кыргыз жазуучусу ким бул? Албетте силер Чыңгыз Айтматов деп айтасыңар, чынбы? Ал улуу жазуучу чын. Бирок башка да улуу жазуучулар бар да. Төлөгөн Касымбеков бар. Көп дагы улуу жазуучулар. Бирок эмне үчүн силер Чыңгыз Айтматов деп айтып атасыңар? Себеби мээңерге уже бул жазылып калган да. Айта берип, ассоциация ошондой болуп калган. Ошондо силер адам суроосун бергенде ал оозун жаба электе эле өзүңөрдү мындай жооп берип атасыңар да. Бул адам баягы өзүн аябай акылдуу көрсөткүсү келет да. Анан мен кыйынмын, мен билем деген текеберчилик да бар да. Мына ошол себептен ошол логикалык мыйзам бузулуп калат экен дагы. Анан туура эмес жыйынтык чыгарып коет экенбиз. Көрдүңөрбү? Дагы бир мисал келтире турган болсом, мына силер көрүп аткан могу доска кандай цветте болуп турат? Ак цветте болуп турат, чынбы? Силер мен суроо бергенде тез ойлонбостон жооп берсеңер, азыр шаблондо жүгүрткөнүңөрдү көрөсүңөр. Мына бордун өңү кандай? Бордун өңү ак. Могу китептин бети кандай экен могу жери? Мына бул ак, көрдүңөрбү? Мисалы үчүн кардын өңү кандай? Кардын өңү дагы ак, чынбы? Мына ак экен, көрүп атасыңар. Альбомдун бети кандай ак. Ошондой эле суроо, уй эмне ичет? Тез жооп берсеңер ошого. Уй эмне ичет? Сүт деген ой эң биринчи келет да, көбүнчө. Ушу тапшырманы ким биринчи угуп аткан болсо, сүт. Уй сүт ичет деп жооп берип алышат да мына. Бул шаблондуу ой жүгүртүү болот. Көрдүңөрбү? Шаблондуу ой жүгүртүүбүздө биздин мээбизде өтө көп шаблондор бар. Анан шаблондуу ой жүгүртүү бул ойлонбостон эле шарт реакция катары бере берет да эме. Көрдүңөрбү? Бул логиканын үчүнчү мыйзамы болду. Эми төртүнчү мыйзамында үчүнчүсү жок деген мыйзамы болду логиканын, ошол мындай шашма жыйынтыктардан сактайт. Анан төртүнчүсү болсо жетиштүү негиз деген мыйзам бар. Жетиштүү негиз. Жетиштүү негиз бул кандайдыр бир билдирүүлөрдү айтканда анын далили болуш керек да. Далили жок эле баягы сөздөрдү сүйлөй бергенге болбойт. Мисалы биз көбүнчө жетиштүү негизди деле мындай сактайбыз, көбүнчө жашоодо деле колдонобуз, мындай далилиң барбы деп баягы серьезный нерселерди айтып атса, баягы далил сурап калабыз го, бул өзү эле бар, Анан баягы көбүнчө учурда далили жок деле ишенгенге даяр экенбиз да, видео көрсөтүп койсо деле шарт ишенип ала беребиз. Бул туура эмес болот экен. Мисалы үчүн ар бир билдирүүдө далил сурашыбыз керек болду. Себеби жетиштүү далил болуш керек. Мисалы биздин көзүм менен көргөнчүн кулак менен уккан калп деген бир эме бар эле, билесиңерби? Баягы акылдуу жок, акыл кара чач деген бир жомок бар эле. Анан ошол жерде хан айтат да, мага баягы мен табышмак айтам, ошону ким тапса мен ошого үйлөнөм депчи. Анан калп менен чындыктын ортосу канча, асман менен жердин ортосу канча, анан баягы
чыгыш менен батыштын ортосу канча деп үч табышмак айтат го, ошондо акыл карачат айтат да, чыгыш менен батыштын аралыгы бир күндүк жол, эртең менен күн чыгат, кечинде батат дейт. Анан асман менен жердики каш менен кабактын ортосунчалык аралык депчи, өйдө карасаң асман, ылдый карасаң жер. Анан чындык менен калптын ортосу төрт иле деп коет да, баягы мындай төрт иле мындай көз менен кулактын ортосунда, көз менен көргөнүң чын, кулак менен укканың калп депчи. Анан бирок бүгүнкү күндө окумуштуулардын изилдөөсү боюнча көзүң менен көргөн нерсе деле бул чын эмес да. Мисалы үчүн мындай эксперимент бар, мына карагыла. Могу эки линиянын узундугу мына бирдей эле, өзүңөр дептерге баягы сантиметр менен туура кылып сызсаңар болот экини. Анан эми карап тургула, ушулардын экөөнүн узундугу бирдей болуп турабы? Бирок азыр мен муну дагы мынтип улап сызып кое турган болсом, үстүңкү сызыктын ортоңку сызыгы узундай болуп көрүнүп калат да. Карасаңар, үстүңкүнүкү узундай көрүнүп атат. Бирок мен азыр силердин көзүңөрчө эле мындай сызып бердим го, экөө тең болуп турат. Көрдүңөрбү? Азыр бул жак канча көрүнбөсө дагы, бирок баягы сызгыч менен сыза турган болсоңор жакшынакай ушундай көрүнөт да, үстүңкүнүкү узундай болуп көрүнөт. Бирок ортосу бирдей. Эми мен көзүм көрүп атабы ушуну? Көрүп атат, көрүп атат. Бирдей экенин. Бирдей деп мен акылым билип атат да, бирок көзүбүз эмне кылып атат? Узун кылып көрсөтүп атат. Көрдүңөрбү? Бул көзүң көргөн нерсенин баардыгы эле чындык дегенди түшүндүрө бербейт экен да. Көз өзү баягы эмне көрөт да, көз аркылуу анан өзүнө ыңгайлаштырып баягы чындыкты мындай өзгөртүп ийет экен да, баягы искажение реальности деп коет, чындык мындай бурмаланат экен да, бурмалап көрсөтө берет мына. Ошол себептен биз баягы бир эле көргөн нерсеге же ишене бербей, бирок дайыма тастыктоо далилдерди эле сурашыбыз керек. Ошондо логикалык ката кетпейт. Мисалы математика баягы барабардык мыйзамы, мына жетиштүү негиз дегендерди айтып атабыз. Ушул барабардык мыйзамына дагы бир аз мисал келтире кетсем, математика илими мисалы аябай барабардык мыйзамды биз күндө бузуп атканыбыз көрүнөт да. Карасаңар, силер көбүнчө байкайсыңарбы, мына эсептерди мындай болуп китепте жазылып турган болсо, баягы оң сан, терс сандар болупчу. А силер ушуну могул -6 деп турса, өзүңөр +6 кылып деле жазып алган учурлар көп. Ошондо эсебиңер чыкпайт. Бунда силер эмне кылып атасыңар? Барабардык мыйзамын бузуп атасыңар. Анда биз баягы башында айттым го, барабардык мыйзамды сакташ үчүн биз сүйлөшүп аткан адамга суроо берип тактап алышыбыз керек да. Анан дептерде жазылып турган нерсени баягы китептен көчүрүп жазганда биз улам кайра 2-3 жолу карап текшеришибиз керек да. Ошондо анан биз сакташыбыз мүмкүн. Эгерде бул сакталбаса, анда баягы калп болуп калат да, баягы чындык бузулат, информация бузулат дагы, анан толук жетпей калат. Мына ушул үйгө тапшырма, ушул 4 мыйзамды тең дептерге жакшынакай кылып конспектлейсиңер, буюрса жаттайсыңар, анан жашоодо буларды акырындык менен практика жүзүндө колдоно башташыбыз керек. Кийинки сабакта жолукканча саламатта тургула.